Мусулмандардын көптөн күткөн ыйык Рамазан айы да кирип келе жатат. Бул айда бир гана организмди эмес, жан дүйнөнү да тазалайбыз. 30 күн орозо кармалып, адамдар жаман иш, сөздөн оолак болууга аракеттенишет. Тамактан баш тартып, организм жаңы режимге көнө баштайт. Бул учурда баарыбызга туура тамактануу өтө маанилүү. Эртең мененки ооз беките турчу тамак орозо кармагандарга күн бою энергия берет. Ошондуктан андан баш тартпай сөзсүз зоор ичкенге аракет жасаңыз. Эгер эртең менен тамактансаңыз, күндүзү организмдеги углеводдор, майлар коротулуп, зат алмашуу процесси туруктуу болот. Адистердин айтуусуна караганда, эртең менен углеводко, витаминдерге бай тамактарды колдонуу керек. Алар буудай наны, дан өсүмдүктөрүнөн жасалган ботколор, жашылчалардан тууралган салаттар жана кадимки суу. Ал эми майлуу эт азыктарынан, ачуудан, таттуудан баш тартыңыз. Тамактан кийин дароо жатып алгандан алыс болуңуз. Орозо кармап аткан адам күн ачык тийген жерде оор жумуштарды аткарса, организминдеги суунун жетишпестиги пайда болуп, абдан суусайт. Температурасы көтөрүлүп, көңүл айланууда болушу ыктымал. Аны алдын алыш үчүн оозуңуз ачык кезде кофе, газдалган суусундуктан баш тартыңыз. Ордуна чөптөн жасалган чайлар пайдалуу. Дайым суусап калганыңыз байкалса, ооз жабарда сууга бир чымчым туз салып, ичип да койсоңуз болот. Өз учурунда туз организмдеги сууну кармап турат. Кечинде ооз ачууда көп тамак жегенге шашпаңыз. Эң оболу ооз ачууда 3 курма жеп, артынан суу ичип 10 мүнөттөй күтө туруңуз. Бул убакыт арасында мээге белги берилип, организм тамак келип түшкөнүн сезет. Кечки тамакта сууга, бууга бышкан азыктарга артыкчылык берилет. Жашылчаларды көп колдонуңуз. Көбүн эсе коюу тамакка салыштырмалуу суюк тамактар көп убакыт ачка жүргөн организмге пайдалуу. Анан албетте күндүз ичпеген 1,5 литр сууну шашпай ичкенге аракет жасаңыз. Бүгүнкү кеңештер сиздерге жардам берерине ишенебиз. Ыйык Рамазан айыңар куттуу болсун.